Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Анда бүгүн чыгармачыл чеберчилик деген сабагыбызды баштайбыз. Балдар, биз бүгүнкү сабактан эмнелер жасайбыз? Мына жакында 17 майда апаларыбыздын майрамы келатат. Биз ушу апаларыбыздын майрамына жакшынакай өз колубуз менен открытка белек кылабыз. Аны үчүн бизге мына мындай түстүү картон, түстүү кагаздар, мындай түстүү кагаздар, клей, кайчы, циркуль, сызгыч жана түрдүү боёгучтар керек. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы балдар. Циркуль менен чийип алабыз. Циркулдун узундугун мына 9 см кылабыз. Аралыгын, радиусу айдана сызабыз. Ортосунан алабыз дагы, айдана сызабыз. Айданабызды кесебиз эми. Кесилген айданабызды ортосунан бүктөйбүз. Мындай болуп, бир бүктөйбүз. Экинчи жол бүктөйбүз, сырттарын дал келтиребиз. Жана эки бүктөмүн сыртынан кетиребиз. Сырттарын баардыгын тең дал келтирип туруп бүктөйбүз. Эки бүктөмүн сыртынан кетет. Мындай пайда болду. Муну биз бүктөгөндө мына орекиндей бүктөмдөр пайда болду. Мына ортосуна дагы бүктөйбүз дагы. Анан мына жерин алып салабыз биз. Карандаш менен бу жерин мындай кылып алып салабыз. Бу жерди кесип таштайбыз. Бизде мына мындай гүл пайда болду. Балдар. Мынакей. Эми фломастерди алабыз дагы. Ушул гүлдүн ар бир сызыктарын чийип чыгабыз. Барын чийип чыгабыз. Мына эми четтерин чийип боёйбуз. Мындай гүлдүн баарын чийип чыкты. Эми ортосунан мындай желекчелерди кетиребиз балдар. Эми жылтырак кооз боек болсо жакшы болот. Мындай кылып уштарына тоголокчуларды тартабыз. Мындай гүл даяр болду. Эми гүлдү бүктөйбүз мына. Гүлдү бүктөп туруп, могу эки четинен мына үчүн карай бүктөйбүз. Бул жагы мындайраак болот. Мына мындай кылып бүктөйбүз. Аркы четин дагы ушуга тал келтирип бүктөйбүз. Эки жагы бирдей болуш керек. Эми муну ачып туруп, ар бир бүктөмүн жакшылап ийип чыгабыз. Ар бир бүктөмүн жакшылап. Мындай гүл пайда болду. Эми муну бүктөйбүз бүктөмдөр менен мынакей. Жана кичинекей бүктөмдөрдү ичине келтиребиз дагы. Биздеки мындай коңгуроо сыяктуу гүл пайда болду. Эми биз бул гүлдүн сыртын жасайбыз. Аны үчүн мындай картон керек. Картондун узуну 18 болуш керек мына.
Uzun 18, tuğrası 8 santimetre болады мінекей. 8 santimetr. 8 santimetr. Bunu kesip durup, kesip alabыз. Bunu da ortasından büktüyüz. Tengdep bir ortasından büktüyüz. 8 santimetrenin 8 santimetre keseriz. Uzun 18, tuğrası 8 santimetre. Tek burçluk payda oldu. Bunu ortasından büktüyüz kaldır. Ortasından büktüyüz. Onu sırtın qozdayız santimizge. Mınday qoz. Barak keresinin ortasından kesip alabız. Bundan gül kesip alabız tağı. Sırtın qozdayız. İçine apama bilek dep жазабыз. Apama bilek dep жазабыз дагы. Эми içine чаппайбыз. Крейді алабыз. Бул бетине крей сүй коебуз. Чаппайбыз. Ал келтирип ортосуна. Бет бетине крей сүй коебуз балдар. Чаппайбыз. Bizim belегибиз dayar болду балдар. Эми 17 майда апабызды майрамы келе атат. Апа, майрамыңыз менен деп. Мындай белегибизди беребиз. Да, ушинтип биздин белегибиз dayar болду. Кааласаңар тышын ар түрлүү кылып коздосоңор болот. Мындай түстүү кагаздар менен, фломастер менен жазып, же болсо ручка менен жазып, өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен коздойсуңар дагы. Апабызга ушундай белекти тартуулайбыз. Муну ар бириңер жасайсыңар дагы, өз колуңар менен апаңардын майрамына белек кылып бересиңер. Саламатта калыңдар.